Улуттук университетте маалымат технологияларын өздөштүрүп жаткан студенттерге жаңы мүмкүнчүлүк түзүлүп отурат. Окуу жай утуп алган гранттын негизинде заманбап, эң акыркы үлгүдөгү компьютерлер алып келинди. Мындан сырткары керектүү сервер менен да камсыз болду. Айтып коет 12 поколение абдан жакшы компьютерлер. Анан баш аягы ошо окуу жайдын жардамы менен 37 компьютер келди. Мына компьютерлик технология жана жасалма интеллект институтубуз бар. Ошондон 37 компьютер алып беришти. Жасалма интеллектти жайтуу, түшүндүрмө ишти жүргүзүп, бир гана университетте эмес, мектептерде, айыл жерлерде, тубандарда барып ошо жасалма интеллект деген эмне дегенди түшүндүрүп беребиз. Мына мугалимдер бар. Бул Түштүк Корея өкмөтү окуу жайга берип жаткан соңку жардам эмес. Улуттук университет жалпысынан $2 миллион грант утуп алган. Аны 7 жыл аралыгында алып бүтөт. Эки өлкө билим берүү тармагында кызматташууда. Улуттук университет Кореянын Кемеон университети менен байланыш түзүп жатат. Аталган окуу жайдын жетекчилери кызматташууну дагы тереңдетүү үчүн Кыргызстанга келишти. Киргиз 국립대학교는 아주 오랫동안 깊은 관계를 유지했습니다. Кыргыз улуттук университетинин жасалма интеллекти ишке ашыруусуна көмөк көрсөтөбүз. Өзүбүздөгү бай тажрыйбабызды бөлүшүүгө даярбыз. Санарип жаатында өнүгүүгө окуу жайда бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Эң негизгиси эмгек жамааты менен студенттер билимге, өнүгүүгө умтулуп жатканы кубандырат. Профессор окутуучулар жамааты менен көп иштерди жүргүздү, аларга көп нерселерди үйрөттү, консультацияларды берди. Анан магистрант студенттер үчүн дагы лекцияларды окуду. Анан биздин инфраструктураны карап чыгышты. Жанагы IT технология боюнча компьютердик класстарды, серверлерди. Кореядан келген меймандар үлгүлүү студенттерге стипендия тапшырды. 3-чү жолу алып атам уже. Ошондуктан аябай кубанычтамын, анткени келечегиме дагы чоң жардамы тийип атат. Окуу жай эми жасалма интеллект боюнча факультетти ачууну максат кылууда. Калыгул Асанбаев, Бексултан Курманбек уулу, Ала Тоо 24.